Күнөөчүсү боюнча IT тармагы аябай актуалдуу болуп жатат. Күндөн күнгө IT адиске болгон суроо талап өсүүдө. Бул тармакты кантип жакшы өздөштүрсө болот? Кантип жакшы кирешеге чыкса болот? Деги эле курстарды кантип тандоо керек? Бул суроолорго бүгүнкү биздин каарманыбыз жооп берет. Көкүрөгүндө каалоосу бар жаштарды, каалоочуларды IT деген жаңы тармак, жаңы жашоого окутуп, үйрөтүп жаткан Нургазы Сулайманов. Ал өзү убагында эч кандай окуу жайды окубай эле өзү китептерден окуп, программист болом деп аракет кылып, 5 жылдан бери бул тармакта эмгектенет. Саламатсызбы, Нургазы мырза? Саламатсызбы, кош келипсиздер биздин окуу жайга. Чоң рахмат. Анда Нургазы мырза, азыр сиз өзүңүздүн окуу жай менен бизди тааныштырып кетпейсизби? Жакшы болот. Бул биздин өзүңүздөр көрүп тургандай биздин окуу жай. Бул биздин бир этаж, мындан сырткары бизде дагы 2 этажыбыз бар. Бул жерде балдар күндө келип, өз алдынча бири-бирлерине жардам берип, ушул IT тармагын окуганга бүт шарттарды түзүп бергенбиз. Мына көрүп аткан кабинеттериңиздер бул окуу бөлмөлөрү. Ал эми биз турган жер бул болсо коворкинг. Бул жерде урок болбойт. Бул жерде балдар келип өздөрүнүн жанагы үй тапшырмаларын, өздөрүнүн долбоорлорун аткарып, бири-бирлерине жардам берип, интернет менен колдонуп, өздөрүнүн баягы өнүктүрүп, үйрөнүп окушат. Нургазы мырза, айтсаңыз, бул жакта канча окуучу азыркы учурда билим алышат? Бул жакта азыркы күндө 700дөн ашык биздин окуучубуз бар. Алар күндө келип, окуп, үйрөнүп, ошол ITнин ар түрлүү тармактарын өздөштүрүп жатышат. Жакшы, азыр бул жактан сиздердин окуу жайдан окуп чыккан бүтүрүүчүлөр учурда IT тармагында иштеп жаткандар барбы азыр? Азыр 50дөн ашык биздин ар түрлүү IT компанияларда иштеп атат. Алардын ичинде жанагы сотовый операторлору бар, Ошко операторда, Билайнда иштегендер бар. Кайсыл гана IT компания болбосун, баарында биздин 1-2ден өзүнүн бүтүрүүчүлөрү өзү иштеп жатат. Бул курсту канча убакыттын ичинде үйрөнүп чыкса болот? Эми негизинен бул курска киргенде биз баарын эле айтабыз, 1 жыл план кылыш керек. Эгерде 1 жылдын ичинде сиздер бул тармакка кирип, бир тармакты өздөштүрүп алсаңыздар, бул өтө чоң жетишкендик. Себеби дегенде жанагы бул да профессия да. Мисалы үчүн экономист, юрист болуп чыгыш үчүн 4 жыл, 5 жыл окуп атпайсыз. Буга деле ошондой просто бул өтө интенсивдүү болгон үчүн, анан басымдуу практикага биз жасаганыбыз үчүн эми мындай орточо эсеп менен 1 жылдын ичинде күчтүү программист болуп иштеп кеткенге мүмкүнчүлүк бар. Жакшы, азыркы учурда 1 айлык бул курстун баасы канча турат? Негизи бизде бул 1 айлык курстун баасы 9000ден 12000 сомго чейин. Бирок негизи биздин Кыргызстанда дагы примерно ушундай эле. 20000 сомго чейин 1 айда. Биз ойлойм да өтө бир жеңилдетилген баа 9000-12000. Каалоо болсо жакшы мүмкүнчүлүктөр чексиз экенин айткан IT адиси жакынкы 5 жылда Кыргызстандын IT тармагы өнүккөн өлкөлөрдөгү абалга жетет деп ишенишет. Нургазы мырза, айтсаңыз, бул IT тармагына сиз эмне болуп келип калдыңыз? Менин азыр жашым 35-те. Бул IT тармагына келгениме 5 жыл болду. Буга чейин мен мамлекеттик кызматта иштечүмүн. Мамлекеттик кызматта мен 8 жыл иштеп, андан кийин ушул IT тармагын өздөштүрүп, анан IT тармагына келдим. IT тармагына келген негизги себептеринин бири бул ошол мамлекеттик кызматта иштеп жүрүп, IT тармагына болгон ошол кезде эле талап көп чоң болчу. Анан көрүп жүргөнбүз канчалык деңгээлде IT кызматкерлери айлык алышын, анан канчалык деңгээлде келечекте бул кесип актуалдуу болушун. Ошол себептен ошол бүт анализдеп көрүп, анан ошол карьерамды таштап, мамлекеттик кызматтан анан мен ушул жаңы сферага өтүп, өздөштүрүп, анан азыр күнгө чейин иштеп келатам. Ошол эң алгачкы кадамдарыңыз кандай болду эле? Кай жактан үйрөндүңүз эле? Деги эле биринчи сиздин стажировкаңыз кандай өттү эле? Издеп көргөнбүз ошол эле интернеттен, кайсыл жерде IT-ни окута турган курстар же болбосо мектептер бар экенин. Бирок ошол кезде, ошол 2017-жыл болчу, биздин Бишкекте мындай IT курстар көп деле жок болчу.
көбүнчө биз баягы китептен же болбосо ютубтан үйрөнгөнгө туура келген. Эмне үчүн бул курсту ачтыңыздар? Бул курстун ачуунун максаты эмнеде? Өзүбүзгө жаккан курсту ачып максат болгон. Биз өзүбүз ачып, өзүбүз үйрөнүп, ошол курсту анан ошону улантып кетиш максат болгон. Себеби дегенде, эгерде биз өзүбүзгө бир сынап көргөнбүз, эгерде өзүбүздөн программист эгерде чыкса, значит башкаларга дагы бул өзүнүн курсубузду сунуштасак болот деген максат менен ачып, анан өзүбүз окуп, өзүбүздө баягы бир жыйынтыкка чыккандан кийин анан биз башкаларга сунуштап, андан ары өнүктүрүп кеткенбиз. Азыркы күндө биздин бул курсубузду ачканына 5 жыл болду. 5 жылдан бери биз биринчи жылы өтө көп өзүбүздүн күч аракетибизди жанагы билим методикага жумшаганбыз. Кандай кылганда балдар тезирээк ушул IT тармагына киришет жана өздөштүрүшөт деген чоң бир максатыбыз болгон. Биз 1,5-2 жылга жакын ошол методикабыздын үстүнөн иштеп, азыркы күндө бизди бүткөн бүтүрүүчүлөр Кыргызстандагы эң чоң IT компаниялардын баарында биздин бирден экинен бүтүрүүчүлөрүбүз бар деп мен айта алам. 5 жыл болуп калды дедиңиз бул курсту ачкандан бери. Ошол 5 жыл жаңы ачкандагы менен салыштырсак да, азыркы күндө жаштардын кызыгуусу кандай? Ошол күнгө салыштырмалуу азыр айтиге болгон кызыгуу мындай жаштар көбүрөөк келип баштады же ошол маалда эле көп беле? Жок, биз жаңы ачканда бизде мисалы үчүн бир эле кабинет болчу, бизде бир эле группа, бир направление болчу, бул мобильный разработка деп жанагы смартфондорго приложение даярдаш боюнча тиркеме. Анда өтө аз болчу, бирок баягы эң биз ачкан убакта аз болчу, кийин ол пандемия болуп, баардык үйдө отуруп баягы баардык телефонду карап отурганда, ошодон кийин негизи айтиге болгон талап Кыргызстанда өзгөчө өстү. Мисалы үчүн пандемияга чейин эгерде бир 10 киши болгон болсо, эгерде мындай салыштырып айтсак, пандемиядан кийин бул 100гө чыкты да. Ушундай көп баягы талап чоңойду. Анан каалоочулар дагы өтө көп. Себеп дегенде, мен баягы өзүм экономист болгон үчүн көп жыл мамлекеттик кызматта иштеп, негизи Кыргызстан экономикасын мен жакшы билем. Анан биздин баягы Кыргызстанды артка баягы сүйрөй турган эң чоң локомотивтердин бири, буюрса Кудай буюрса, бул келечекте бул IT тармагы болушуна мен толук ишенем. Себеби дегенде, биз бул тарапта бизде бүт мүмкүнчүлүк бар. Биз ошол эле Америка, ошол Европа менен баягы тең ата болуп атан ташканга биздин бүт баягы биздин жаштардын баягы билими жетет да. Анан бул тармак баягы орусча айтканда нипахындай, бул баягы мындай жаңы сферада, бул сферада биздин баягы мүмкүнчүлүктөрүбүз өтө чоң. Ошон үчүн азыркы күндө жаштар өтө көп талап окуйм деген. Анан бул өтө жакшы баягы көрүнүш деп ойлойм. Себеби келечекте талап мындан да көп болот. Мамлекетке кызмат отурбай деле кылса болот экен. Азыр мисалы үчүн биз 1000 деген балдарды окутуп атабыз. 1000 деген балдар азыр жумуштап мамлекетке өтө чоң салым кошуп атышат да. Анан мен ойлойм, бул мамлекеттик кызматка караганда азыркы биздин кылып аткан жумуш өтө мамлекетибиз үчүн чоң мындай бир келечекте пайда болуп келет го деп. Ошон үчүн көп өкүнбөйм. Кыргызстандын IT тармагын өнүктүрүүгө салымыңыздарды кошуп Ооба, азыркы күндө биз ойлойм өтө чоң IT тармакты өнүктүрүүгө. Себеби бул жерде негизги IT тармакты өнүктүрүш үчүн негизи кадрлар керек да. Вот кадрлар өзүңүздөр көрүп аткандай бизди даярдап атабыз. Эмне үчүн IT тармакты тандаш керек? Бул өтө мындай өтө жалпак тил менен ушу баардык түшүнүш үчүн айтып берейин. Мына эгерде 10 жыл мурун бизде телефон жаңы кирген болсо, эми смартфондор, азыркы күндө бул биздин жашообуздун бир чоң бөлүгү да. Азыр эгерде бул IT, телефонду көтөрүп жүргөнүбүз бул IT. Себеби дегенде анын ичинде ар бир тиркеме бул уже IT-ге байланыштуу. Биздин азыр жашообузду жеңилдетип атат. Эгерде азыркы күндө IT тармагы биздин жашообуздун 10%-ин түзө турган болсо, келечекте бул 90%-ин түзөт да. Менин боюнча. Анан ар бир жаран келечекте IT-ни билиш керек болот. Себеби илгери мындай болчу, эгерде билсеңиздер, бир жака жумушка кириш үчүн баягы резюмеде английский тилин билген артыкчылык алынат деген ушундай бир пункт болчу да. Бүт азыр келечекте, мына азыр 2-3 жыл ичинде мындан кийин программалоо тилин билгенге биз көбүрөөк баягы
ошолор бизге керек деген басым көбүрөөк болду. Бул азыр 1-2-3 жылдачы бул нерселер чыгат. Себеби биздин азыр бардык жашообузга уже кирип атат. Мына үйлөрүбүз азыр робот пылесостор кирип атат да. Бул биздин айтып атпаймынбы, эгерде азыркы күндө талап 10% түзсө, келечекте биз 90% биздин жашообуз IT менен байланыштуу. Ошон үчүн мен ар бир мүмкүн программист болуп иштебесе дагы адам бирок ал IT тармагын билиш керек. Бул бардык биздин жашообузга бул керек. Бул жакынкы келечекте. Азыр жаштарга бул IT тармагы ичинен көптөгөн тармактарга бөлүнөт эмеспи, түрү барбыз. Ошонун ичинен кайсыл тармагы менен көбүрөөк мүмкүнчүлүк көбүрөөк жакшы кирешеге чыкса болот? Кайсы тармагы? Өтө жакшы суроо мындай. Негизи IT тармагына кайсыл тармагы жакшы экен, жаман экен деп бөлүштүн кийин бардык тармагы жакшы. Биздин негизги максат азыр бүт жаштардын негизи IT тармагына кириш керек. Кайсы тармактан бул баягы мааниге эмес, бул кириш керек. Себеби дегенде баягы бул өтө чоң багыт. Бул IT сфера дегенде биздин бул жерде баягы программист эле эмес да, бул жерде өтө көп адамдар иштейт. Мисалы үчүн бир IT компанияда 2 эле программист бала иштеген болсо, анын аркасында 5 мындай жөн эле жанагы project менеджер деп коет, продукт менеджер деп коет. Ушуга окшогон толтура жанагы IT-ге байланыштуу профессиялар бар да. Негизинен бул багытка кириш керек, байкаш керек, анан өзүнө жаккан багытты тандып кетип калса болот. IT-нин азыркы күндө өтө көп мүмкүнчүлүгү бар. Мисалы үчүн бул биринчиден бул ар бир адамга бул эркиндик берет. Программист деген каалаган жерде интернет болсо эле отуруп иштей берсе болот. Айлык маянасы жогору, муну мен айтайын деп атам. Бирөөгө баш ийип иштебейсиң. Каалаган жерде интернет болсо пляжда отуруп там граница жок. Кыргызстанда отуруп Америкага, Европага иштесең болот. Баягы жумушсуздук деген бул жерде проблема жок кесе. Анан мисалы үчүн күндөн күнгө силердин мисалы үчүн баягы өздөштүргөн программист деген мындай күндө үйрөнүп турат да. Бул эч качан сен токтоп калбайсың, күндө үйрөнө бересиң, окуй бересиң. Окуганга жараша сенин баягы айлыгың майнаң да өсө берет. Мисалы үчүн азыркы 5 жыл 6 жыл опыты бар балдар мисалы үчүн минимум жок дегенде бир 150 000 сом айлык алып иштешет. Бир айдын ичинде. Бир айдын ичинде. Бул 5-6 жылга мисалы үчүн эгерде мына 1 жылда курсту өздөштүрсө, 1 жылда программист болуп чыкса, биринчи алган айлык эгерде примерно $300 болгон болсо, 1-2 жыл 3 жыл иштеген баланын айлык уже 100 000ден уже баштап кете берет да. Канчалык тажрыйбаң көбөйгөн сайын ошончолук сенин айлык майнаң көбөйүп, сага болгон спрос көбөйө берет. Бул сиз азыр айтып жаткан айлык Кыргызстанда отуруп эле алса болот. Кыргызстанда азыркы күндө көбү билбейт, бирок Кыргызстанда отуруп эле азыркы күндө $5 000–6 000 айлык алып иштеп отурган балдар бар. Алар эми мындай программист балдар негизи мындай интроверт келет да, көп сүйлөбөйт. Булар көчөдө эле арабызда жүрөт, бирок эми алар баягы мактанбайт. Үйүндө отурат, үйүндө даже үйүнөн чыкпай иштеп, ушунча айлык алып иштеп жүргөндөр бар. Азыр мына айтып калдыңыз да, Кыргызстанда отуруп эле чет өлкөлөргө иштесе болот, программисттердин мүмкүнчүлүгү аябай жогору деп. Ошол нерсени көп эле адамдар айтышат. Азыр акыркы убакта көп болуп калды да, жаштардын көбү Кыргызстанда отуруп эле чет өлкөлөргө иштейт. Бирок ошол мүмкүнчүлүктөрдү кайдан издеш керек? Кантип ошол тармакка аралашыш керек? Ошол жөнүндө айтып беребизби? Биринчи да, вот мисалы үчүн, эми мындай Кыргызстанда бизде көп деле баягы мындай выбор, тандоо көп эмес да. Бизде мисалы үчүн азыр мына IT бир багыт. Анан экинчи багыт азыр экономист, юрист деп, мисалы үчүн эгерде мындай тандап келгенде, эми бул жерде IT тармагы эң мындай келечектүү тармак. Бул талашсыз. Биринчи IT-ге кириш керек. IT-ге кирип, IT-ни жакшы окуш керек. IT курстар азыр ашып кетсе 1 жыл окулат. 1 жылда окуп бүткөндөн кийин, 1 жыл окуп бүткөндөн кийин анан 1 жыл тажрыйбага иштеш керек. 1 жыл окуйсуң, анан 1 жыл тажрыйбага иштеш керек. Тажрыйба алыш үчүн кээ бирлери башында даже айлык албайт, 2-3 ай жөн эле стажер болуп иштейт. Андан кийин минималдуу бир айлыкка иштейт. Бирок 1 жыл же болбосо 1,5 жыл тажрыйба алгандан кийин, айтып атпаймынбы, алардын уже аларга өздөрүнө эле уже эмелер келип баштайт, сунуштар келип баштайт. Эгерде жакшы 1,5 жыл иштеген болсо, ар тараптан уже баягы азыр мындай да IT тармагы өтө мындай
вакансиялар көп болгон үчүн жанагы кадровый HR деп коет. Алар өздөрү чыгып жумушун предлагайт. Эгерде алар сизге жакпаса, анда сиз баягы LinkedIn, анан көп азыркы эмелер бар. Upwork деп английский сайттар бар. Ал жака просто резюмеңизди киргизип, портфолиоңузду киргизип койсоңуз, сырттан дагы силерге сунуш түшөт. Анан бул мындай жери бар да, эгерде СНГ мынау Кошмо КМШ өлкөлөрүндө иштейм десеңиздер, анда орус тилин билишиңиздер керек. А эгерде мынау Европа, Америка чыганда бул англис тили. Ушул тилди билиш керек, анан программалоону билсеңиздер эле болду. Бул көп деле мындай сырттан жумуш табыш кыйын эмес. Кыргызстанда программисттер үчүн өтө жакшы шарттар түзүлгөн. Баягы мамлекет тарабынан өтө чоң колдоолор бар. Азыр баягы мисалы үчүн биз өтө көп курстар ачылып атат. Азыр жаштар үчүн мурун биз үйрөнгөн кезге караганда өтө көп мүмкүнчүлүктөр бар. Мына кыргызстандыктардын таланты бул тарапта башка мамлекетке салыштырмалуу мен айта алам өтө жогору. Себеби кыргыздар мындай өтө тапкыч келебиз го, а вот программисттер үчүн бул сапат өтө бир мындай керектүү сапат да. Мисалы үчүн биз жоктон бар кылып, бир нерселерди ойлоп таап, а бул сапат программист үчүн өтө бир мындай керектүү сапат. Акыркы 10 жылдан бери IT тармагында иштегендердин айлык маянасы эң жогору деп саналган кесиптердин бири болуп келет. Жумуш албетте бар, абдан көп. IT тармагындагы адистерге болгон талап дүйнө жүзү боюнча, анын ичинде Кыргызстанда да жогору. Себеби технологиялар күн санап эмес, мүнөт сайын, секунд сайын өнүгүп келет. Күндө жаңы IT компаниялар ачылып жатат. Бул кесипти тандасаңар ишсиз калам деп эч камсанабаңыз. Азыркы учурда мындай ушул IT тармагы өнүгүп, аны менен бирге эле мындай курстар көбөйүп баштады да. Жаштар ушул курстун эмнесине карап тандаш керек, кайсы жагына көңүл буруш керек? Эми биз мисалы үчүн ачылганыбызга 5 жыл болду да. Мисалы үчүн эми биринчи эле чоң баягы адашпай эле десе, биринчи канча жыл болду ачылганына. Ошонусуна карасак, себеби дегенде биз, например, жылдан жылга биз окуу системабызды баягы жакшыртып келе жатабыз да. Бул тажрыйба деп коет. Биздин өтө көп азыр байлагычтарыбыз бар, биздин өтө көп выпускниктерибиз бар. Алар бири-бирин тартып атып эле, азыр биздин көп эле бүтүрүүчүлөр жумуш менен камсыз болуп калган. Анан эми албетте бул биринчи мен айтам канча жыл болду ачылганына, тажрыйбасы. Анан кандай мугалимдер. Мисалы үчүн биздин мугалимдердин баары бул баягы тажрыйбалуу бир жакта иштеген программисттер. Себеби дегенде биздин биринчи IT күндө өзгөрүп турат. Эгер билсеңиздер, күндө тиркемелерге обновлениялар келип турат. Бул деген күндө бир өзгөрүп турат. Биз баягы эмеден артта калбаш үчүн биздин мугалимдерибиз бир жерде иштеш керек. Бул биринчи биздин требованиябыз да. Алар бир жакта иштесе, анан биз аны жумушка алабыз, как мугалим кылып. Мугалим бул мугалимдерине караш керек. Анан кандай шарттарда окутушат да. Албетте кайсы тармактарды окутат, аларга караш керек. Мисалы үчүн биздин өзүбүздүн IT компаниябыз бар да. Биз бүтүрүүчүлөрүбүз өзүнүн IT компаниясына жумушка алабыз. Андан сырткары биз өзүбүздүн башка партнерлорубуз бар, аларга предлагать этебиз, сунуштайбыз. Ошол тараптарына караш керек. Кайтып кандай жумушка шарттар түзүп беришет, аларды караш керек. Албетте өтө аз курстар өтө көп. Мисалы үчүн акыркы эле маалыматтар боюнча Бишкектин өзүндө эле 40тан ашык курстар бар. Албетте азыркы күндө курска окуйм дегендер үчүн өтө чоң бир сыноо турат. Ар бирин карап, биз үчүн анан кириш керек. Кээ бирлер жаңы ачылып деле баягы бир болбогон бир пайданын аркасынан курстарды ачып атышат. А биздин максатыбыз өтө чоң. Биз Кыргызстанда өзүбүздүн IT компаниябызда биз Кудай буйруса, биз келечекте бир миндер разработчик кармап, бир чоң Facebook, Google ошогон бир чоң программалар даярдасак деген максаттар. Нургазы мырза, бүгүнкү маек үчүн чоң рахмат. Сиздерге ийгилик каалайбыз. Мындан ары дагы IT тармагына кызыккан жаштарыбызды, биздин мекендештерибизди үйрөтүп жүрөңүздөр. Анда сиздердин ишиңиздерге ийгилик. Анда биздин бүгүнкү көрөрмандарыбызга, бүгүнкү маегибиз IT тармагына кызыккандарга керектүү маалыматтар болду деп ойлойм. Жакшы калыңыз анда.